бүгін біз Мақсат Мұхтаровтың «Бассаң тұрсаң, ойлонсоң, сен жетесің ойғонсоң» атты тренингіне келіп тұрауыз. Бұндай тренингтер Қырғызстанда жылына 2 ғана жолы боларын бізге айтышты. Азыр бүгінгі иш-шарадан сіздерге репортаж тартуулайбыз. Саламатсыз Мақсат мырза, Қырғызстанға қош келіпсіз. Қандай келіп алдыңыз Қырғызстанға? Қырғызстанға өте жақсы болды бұл жолы. Анткени bir жағынан көптен бері мындай нерсе бүрлеп болчу. Көп дегенде 6 ай болуп калды. Мен ар жылы 2 жолу Кыргызстанга келем, өзгөчө эл менен жолугушканы. Бул жерде көптөгөн техникалар менен бөлүшкөнү келдим. Элдин көйгөйүндөгү проблемаларды чечкен үчүн ошол убакта адам баласынын кантип өнүккөн, кыргыздардын өнүгүшүн каалап, азыр мен чет өлкөдө жашаганга байланыштуу бул жака жылына 2 жолу келем. Өтө сонун келдим, жакшы тосуп алышты. Азыр айтып жатат, бул жолу сиздин ушу сабактарга катышканы ушунчалык кезек күтүп калгандар көп экен. Кезек күтүп калган орун жетишпей калып, туруп дагы көрөбүз деп катышып аткандар аябай көп экен. Андан ушунчалык элди аябай күттүргөн экенсиз. Биринчиден элди эле күнүгө мындай көрөйүн деген нерсе жок бул жерде. Анткени жашоого машыгуу бул жылына 2 жолу жакшы деп ойлойм. Андан кийин элдер ушунчалык көбөйүп кетсе, тез келгенге да аракет кылам. А так жылына кышкы каникулда, анан жайкы каникулда келип 2 жолу чоң жолугушууларды өткөрөбүз. Эмнеге Жашоого Бишкекте эмес, Гуанчжоуну тандагансыз? Эмне үчүн Гуанчжоуда көрүп жашайсыз? Мен дүйнөдө көп жерде жашадым. Германия, Америкада, Россияда, Турцияда, азыр Кытайда жашайм. Гуанчжоунун жашаган жерим бул менин ал жердеги ишим менен связанный. Анткени ал жерде бизнес кылам. Ошол эле убакта товар жиберем ал жерде. Ошол жерден мындай чыкканда өнүп өсөйүн деп, баягы дарак бир жерде көбөрөт дегенде, өзүм жашоомду түшүнгөндөн кийин мен өзүмдүн бизнесимди Гуанчжоудо куруп атам. Бирок келечекте Кыргызстанга келип, Кыргызстанда эле иш берүүнүз улантып пландар бар. Албетте Кыргызстанга келебиз, бирок азыркы тапта эми жашмын деп коем, дүйнөнү кыдырып деп, дүйнөдөн көп нерсе үйрөнүп турган нерселер бар. Мен канча жылдан бери чет өлкөдө жашайм, 23 жыл болуп калды, бирок жүрөгүм дайыма Кыргызстанга. Мен эми Кыргызстанга келип пайдам тийген жагын алып келем да, атак биякта жашап, анан чоңойсок да болот, бирок Кыргызстанга салым кошкон, бир эле Кыргызстанда жашаган маанилүү эмес, дүйнөдө жашап Кыргызстанга чоң салым кошсо болот. Ал эми сиз Гуанчжоудо болгон үчүн бул Кыргызстандагы сиздин ишмердүүлүгүңүздү, иштериңизди ким бүтүрүп турат, сиз жокпу? Бул жерде азыр команда бар, биздин директор бар, анан бүт команда бул жерде бардык нерсени аткарат. Ошол убакта азыр мен жаңы шакирттерди даярдадым. Ана азыр алар мага партнер болуп калды. Анткени бул тармак аябай чоң тармак. Ошол убакта элдин каалоосу күчтүү. Ошого мен өзүм жалгыз жетишпейм. Ошого мен өзүмдүн шакирттеримди, партнерлор бар, коуч партнерлор, ошол убакта биздин команда бар. Эки дүйнө жашоого машыгуу компаниясы бар. Ошол компаниянын директору бар, өзүнүн жумушчулары бар, ошентип алып кетебиз азыр. Бул жолку сабакта сиз эмнелерди көрүүчүлөргө үйрөтөсүз? Бул жолку сабакта өтө кызык болот. Анткени бассаң турсаң ойлонсоң, сен жетесиң ойгонсоң деген. Көп нерсенин түпкү тамыры ойдон башталат да. Анан биз баягы ойго келген нерсе сезимге козголот, сезим анан кыймыл аракетке алып барат да. Биз кыймыл аракетке жеткенден кийин ошону оңдогонго эме кылабыз, аракет кылабыз, бирок аны ойдон эле оңдоп койсок, уже сезимге да өтпөйт, кыймыл аракетке да өтпөйт. Мындай айтканда жаман нерселер болсочу. Жакшы нерсе болсо, ошо ойдон башташ керек. Ойго кирген нерсе сезимге өтүп, кыймыл аракетке эме барса, анда мен жакшы ойлорду курганды, жакшы ойлорго кандай программа кылганды бул тренингде өтө өзгөчө өтөм. Ошону анан элдердин уже жашоосун баштап эле жакшыра баштайт. Анан мен ушул сиз менен маектешкенге чейин сиз берген интервьюларды карап чыктым. Анан ошол жакта бар экен, Мақсат Мұхтаров бат-баттан жок дегенде онлайн сабактарды да кылып туруңузчу деп, балким ошолорго жооп бересиз. Эмне үчүн онлайнды азыр эми офлайн кылганга убакыт тар деп атпайсызбы? Онлайнды эмнеге көп кылбай жатасыз? Сиздин көрүүчүлөр онлайнды көбүрөөк сурашат экен, жок дегенде деп. Туура айтасыз. Мындай айтканда мен бир жашоого машыктыруучу катары бир эле бул жумушум жок да. Бул менин кандай десем, призванием, хоббим. Мен бул мага аябай жагат. Чынында мен өзүм бала чакам бар, мен бизнестерим бар, анан көптөгөн жумуштар бар. Ошонун жанында буну да чогуу алып кетем. Чынында эле менин баягындай бул дүйнөдө бизнестерим, башка нерсенин жанында бул чогуу болгон үчүн дайыма боло бербейт да ошого. Анан ойлойм, анан бул жумуш деле мындай да, мисалы адам биринчи жашаш керек, бизнес кылыш керек, акчалар табыш керек, анан опыт болуш керек, тажрыйба болгондон кийин анан бөлүшөт да. Анан күнүгө келип бир нерсени айтсам, ал баягы мугалимдик болуп калат да. Бул мугалимдик эмес, бул жашоого машыктыруучу, бул тренинг. Ошон үчүн буну чогуу практика менен алып кетиш керек.
Мен дагы бир баамдаганым, сиз бир эле учурда кыргыз тилинде эмес, чет тилдеринде дагы сөйлөйсүз. Ал тилдерди да үйрөнгөнсүз. Ушунун баардыгына убакытты кантип пайдаланып атасыз, кантип баарына жетишип атасыз? Биринчиден мындай нерсе, адам кызыккан нерсесинде токтобойт. Мисалы 24 саат иштейт, мына мээ иштейт да. Мен тилдерге аябай кызыгат элем. Өзгөчө биринчи кичинекейимде англис тилине өтө кызыгат элем. Америка англисине. Анткени бул англис тили дүйнөдө бренд. Кыргыз болсоңуз да бир жерге барып Hi, my name is Max, I'm from Kyrgyzstan десеңиз, мындай произношениеңиз менен элдерге мындай эме болот да, мындай по одежке встречает, по уму провожает дейт го, ошо сыяктуу эле по произношению встречает, по грамматике и лексике провожает да. Ошон үчүн мен ошо тилдерге аябай кызыгамын. Ошон үчүн чет тилдерден бир 5-6 тил билем. Бул менин ошол жакта жашаганым, эми тагдыр ушундай болуп калды. Мени тагдыр ушул тилдерге үйрөттү. Сыр болбосо кайсы тилдерди? Эми кыргызча билесиздер, кыргызча, орусча, анан түркчө, англисче, немисче, чоң тилдер ушундай. Андан кийин биздин бордош тилдерди дагы түшүнөм. Анткени 3 түрк тилдеринин арасында билсеңиз, уже башка тилдерди билесиз. Татарча, бүтөмөйчө. Кытай тилин үйрөнө баштадыңызбы? Ооба, Кытай тилине мен баягы иштеп баштаган үчүн ал жерде баягы тил үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүк болбой калды. Бирок үйдө мен мындай эч кандай иностранец болуп калам. Анткени балдарым кытайча сүйлөшөт, мени менен англисче, анан апасы менен кыргызча сүйлөйт. 3 тилде сүйлөшөбүз. Ооба, балдарым деп каласыз. Азыр ошо чет элде жашаган кыргыздардын көп эле кыргыздар эми кайсы өлкөдө жашаса, ошол элдин тилин сүйлөп калат. Анан сиздин балдарыңыз кыргыз тилин унутуп калышкан жокпу? Жок, биз атайын кыргыз тилине кармап турганга, культурабызды кармаганга сөзсүз аракет кылабыз. Анткени бизде Кыргызстанда жашабасак да, бирок чет өлкөдө жашаганда кыргыз болуп калса, бул чоң ийгилик. Ошого культурабызды, тамак ашыбызды ошол убакта кыргыз тилини унутпайт. Бирок албетте кыйынчылык болот, анткени жергиликтүү тилди жакшы билишет. Кыргыз тилинде бир аз кыйналышат, ошого жылына Кыргызстанга алып келем. Эми сиздин убактыңыз көп кармабайлы, көрүүчүлөрүңүздүн баары күтүп калды окшойт. Мақсат Мұхтаров ағайымызды қамдырап отырғанымен қосылады. Мақсат Мұхтаров. Сіздер отырып отырыңыздар. Бүгін соның жаңалық. Бүгін Мақсат Мұхтаров ағайымыздың туылған күні. Туылған күнің менен, туылған күнің менен, туылған күнің менен, туылған күнің менен. Саламатсыздарбы, жашоого машыгуучулар, кандайсыздар? Кол чабыңдар. Өзүңүздөрдүн түшүндөрүңдү мындай билбей калмады дегенде. Биринчиден баарыңыздар кош келипсиздер тренинге, кол чабуулар өздөрүңүздөргө. Мындайда жашоодо кызык нерселер болот го, мисалычы адам пландаган болот, пландалбаган болот. Кудайдын сөзү менен баштайт. Кудай 3 нерсе айтат да. Сенин каалаганың бар, менин каалаганым бар дейт. Бирок менин каалаганым болот дейт Кудай. Кудайдын каалаганы болду, биз аял эркек болуп төрөлдүк, чоң тагдырды, Кудайдын каалаганы болду. Экинчиси дейт, сенин каалаганың бар, менин каалаганым бар дейт. Бирок өзүң каалаганыңды өзүң кылам десең, өзүңө таштап койгон. Ал деген сөз кыйналабыз азыркы жашоодо. Үчүнчү сөзү ушул биздин техника. Кудай айтат, сенин каалаганың бар, менин каалаганым бар дейт. Эгер сенин каалаганыңды мага таштасаң дейт, каалаганыңдан да жакшысын берем дейт. Ошентип мен дагы Кудайга ташладым эле, Кудайга 1000 мәртебе шүгүр, каалаганыңыздан да не болду? Көп болду. Кол жабыңдар. Азыр менин жанымда Максат Мухтаровдун шакирти Максат Молдобаев турат. Максат мырзанын экөөңүздөрдүн атыңыздар окшош экен. Насаатчылыгынан эмнелерди үйрөндүңүз? Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Мен Максат агайды мындан 3 жыл мурун тааныдым. Негизи ошо Максат агайды биз өзүбүз да изденип жүргөнбүз. Жашоону өзгөртөлү,
баягы адам пландары бар, максаттары бар, анан ишке ашпай калса баягы жолдорду издей баштайт экен да. Анан агайда жолуккандан бери жашоом 180 градуска өзгөрдү. Чындыгында биз өзүбүз максат коюп туруп, агайга мындайча айтканда өзүбүз пландайт экенбиз да. Анан агайдан Кудайга таштоо техникасын үйрөндүк. Ар бир максатка Кудай аркылуу жетүү. Мисалы, Аллах Таала сенин тапканыңды, ойлогон максатыңды Аллах ишке ашырат да. Анан ошол техника менен чындыгында азыр жөнөкөй жумушчу болчумун. Бизнес иш, азыр ишкер болдук. Кол астыма бир 20-30 адамды иштетебиз. Доходум мындан 3 жыл мурунку доходумдан 10 эсе доходко жеттик. Көп нерсени акылыбызга сала берет экенбиз. Акыл менен салып, анан ал ишке ашпай калса, настроение болобуз. Эгер Кудайга таштасак, Аллах Таала ошону жеңил кылат, оңой кылат. Анан биз болбой калса план, значит Кудайдын жолу менен кетип атат деген кабыл алабыз да. Ошо анан биз өзүбүз негизи мээбизде көп нерсенин тоскоолдуктары бар экен, коркуулар. Ошо агайдын техникаларынан дагы ошо коркуулар жеңдик. Биз страх менен көп ишке бара албай калат экенбиз. Чоң иш баштайын десең да ошо страх кадимкидей тоскоолдук кылат экен да. Ошо тоскоолдукту жеңишкен техникаларын үйрөндүк. Эс ачкыч деген немеси бар, техникасы бар. Ошондо өзүңдөгү подсознанияңа сиңип калган, аң сезимге сиңип калган негативтерди чыгарууда ал дагы жардам берди. Ошентип Кудайга шүгүр, жакшы ийгиликтер жараттык, жетишкендиктер сонун. Агайдын сабагына мен кандай келип калдым? 2021-жылы агайдын Instagram баракчасынан элдер менен болгон акысыз түз эфирин көрүп калдым. Буга чейин мен өзүм дагы өзүмдү издеп, өзүмдү өнүктүрүп тренингтерге катышып келем. Бирок ошентсе дагы өзүм ичимде кандайдыр бир суроолор бар экенин өзүм да билбей жүрүп турмун. Агайдын акысыз эфиринен көргөндө мен байкабаган абалда өзүм суроолорума жооп алып жаттым. Ошол мезгилден баштап агайдын сабактарын окуп, кийин насаатчылыгы рекламага чыкканда ошол чечим кабыл алып агайга окуп баштадым. Насаатчылыктан мен эмнелерди алдым? Биринчи Кудайга таштоо техникасын үйрөндүм. Ошондой эле үй бүлөмө, балдарыма, бизнеске тең убакытты бөлгөндү үйрөндүм. Жүрөгүмдүн түпкүрүндө бир тынчтык пайда болду, бактылуулук пайда болду. Ошол бакытты бардык адамдарга каалап кетем. Бардык элибизди, кыргыздарды, балдары менен ата-энелерди билим алууга чакырып кетем. Кудайга таштоо техникасы деп калбадыңызбы? Ал эмне болгон техника экен? Эмнени Кудайга таштап коюшубуз керек экен? Биз негизи адамдар көп эле нерсени мен жасайм, мен кылам деп өзүбүзгө жоопкерчиликти алып ошодон кыйналып калат экенбиз да. Биз каалап ошонун себептерин жасап, ачык болуп, анан калганын Кудайга таштап күтсөк, аябай жакшы болот экен. Мен буга чейин айтып кеткендей, ошол бизнес тренингтерге барып жүргөндө бизнестин техникаларын жасайбыз. Анан ошонун результатын азыр мындай болот деп күтүп ошого байлана алат экенбиз да. Байлана алган учурда анан кыйналып калат экенбиз. Биз ошонун техникаларын жасап, анан ачык болуп, Кудайга таштап, Кудайдан гана күтөт экенбиз. Негизи жашообузда бардык нерсе Кудайга таштоодон башталат экен, жана Кудайга таштоо менен аяктайт экен да. Балам бар, машинам бар, замдикаммын, вроде $1000 айлыгым бар, бирок баарын жетишпейт. Ушундай кыйналып жүргөн кезде Максат Мухтаров дегенди мындай эмне болуп калды, көрүп калдым. Азыр менин жанымда Максат Мухтаровдун Японияда жашап иштеген кыргызстандык шакирти турат. Максат Мухтаровдон сиз эмнелерди үйрөнгөнүңүздү телекөрүүчүлөр менен бөлүшүңүзчү? Саламатсыздарбы? Биринчиден, Японияда ошол окуп жашап, азыркы жылы Кыргызстанга келген кезибиз. Негизинен эле ошол биз төрт тараптуу өнүгүү деп коебуз. Жеке үй бүлө, анан колундогу орду, акча жактан, финанс жактан бардык адамдардын ошол көйгөйү ошол болсо керек. Ошол максатта кайда 2 жыл окуган болсом, 2 жылда жашоомдо ушул төрт тараптан бардык жагынан жашоом өзгөрдү десем болот да. Кайсы жактарын өзгөрдү? Негизинен эле эң эле башында мен өзүмдө ишенген эмесмин. Кандайча эле өзүм өзгөрүшүм керек депчи. Өзүм өзгөрсөм эле көрсө мен келинчегим өзгөрөт экен, балдарыма болгон отношениям, жанымдагы досторум, жашоого көз карашым, каалоолорум, жашоо стандартым бардыгы ошол жеке өзүмдүн өзгөрүүмдөн башталды десем болот да. Эми мындай чындыгында башында кыйын болду, бирок кетип 4-5 ай окугандан кийин жашоомдо мындай өзүм болуп көрбөгөндөй бир өзгөрүүлөр болду десем болот да. Мындай 1-2 жуманын ичинде жашоомдо өтө чоң өзгөрүүлөр болду.
мындай акыл менен эстей албайсыз да, анын 5-6 максатын бир учурда ишке ашып, мисалы үчүн Японияда жашап турган кезимде, ошол кезден баштап, башта 2023-жыл май айы болсо керек, өзүм деле Максат агайга окшоп эл менен иштеп келатам да. Жанатан бери бул жакта Максат Муктаровдун сабактарына катышкандан кийин мен өзгөрүп кеттим деп баары эле айтып атат да. Анан сиз Максат Муктаровдун сабактарына катышканга чейин кандай болдуңуз эле, анан анын сабактарын үйрөнгөндөн кийин эмнеңиз өзгөрүп кетти? Кандай ошону мындай бир могул жери өзгөрүп калды, мондай болуп калды деп мындай айтып бере аласызбы? Негизинен эле мен ага чейин деле мындай салыштырмалуу айтканда өтө ийгиликтүү деп айтат да. Мен Ала Тоо университетинде декан жардамчысы болчу элем, медакадемияда окуганмын, врач катары. Бирок именно ошол эмне деп коеюн, жашоодо кээде мындай өзүбүз акылыбыз менен бирдекени билсек дагы, бирдекени кылам деп бирдекени үйрөнсөк дагы кыла албай жүрө беребиз да. Буга көбүнчө ошол биздин менталдык блоктор деп коет. Биздин өзүбүздүн ичибиздеги өзгөгө ишене албайбыз, бирдекени өзүбүз кабыл кыла албайбыз, бирдекени баштай албайбыз, билип турасың бирок кыла албай жүрө бересиң да. Ошого окшогон, мисалы үчүн мен акыркы 10 жылдан бери коучинг кылсам, бирок өзүмдү коуч катары мисалы үчүн кабыл кыла албай жүргөн экенмин да. Бул мындай эң чоң нерселер да. Максат агайда мисалы үчүн биринчи сабакта эле ошол нерсени үйрөндүм да, көрсө мен өзүмдү өзүм кабыл кылбай жүрөт экенмин дегендейчи. Анан ошол нерседен баша жакканда менин ошол менталдык блокторум чечилди десем болот да. Уже андан кийин өзүңө болгон ишенич, жашоодогу Кудайга болгон ишенич, максаттарыңа болгон ишенич баардыгы өзгөрүп кетет экен. Саламатсыздарбы? Максат Муктаровду мен акыркы 3 жылдан бери угуп келем, бирок 1 жылдан бери жеке наставничествосунда шакирттикте окуп, азыр биргеликте партнер болуп окуп жатабыз и ошону менен биргеликте иштеп жатабыз. Эмнелерди үйрөндүңүз? Эми айта кетсек, агайдан ала турган абдан көп билимдер бар. Ошол эле психология жагынан, ошол эле өзүнүн өнүктүрүү, 4 тармактуу өнүктүрүү, жеке өнүгүү, семейный положениянын өнүктүрүү, жана бизнести өнүгүү, жана метафизика жана физика, көрүнгөн жана көрүнбөгөн закондордун баардыгын ушул агайга келгенде үйрөнүп, өзүм 10 жылдан бери билим алып келем, бирок ошо эл алдына чыгып ошо билимдерди жеткизе албай келгем. Агайдын артына келгенден кийин ошо агай менен партнер болуп, көптөгөн түшүнүктөргө келип, азыр биргеликте агай менен билимдерди берип жатабыз. Assalamu алейкум баарыңыздарга. Менин атым Жубак. Максат агайдын мындайча айтканда окуучуларынан болом. Уже 1 жылдыктан бери ошо наставничествосуна катышып, агайдан жакшы баягы сабактарды алып келатабыз. Эми агайдын сабактары мен буга чейин эле башка эмелерден окугам, коучтордон, бирок агайдын сабагы өзгөчө да. Бул баягы өзү баягы ислам менен айкалыштырып, өзү жашап өткөн мындай өзгөчө методдорду берет да. Жөн эле айтып койбостон баягы рабочий инструменттерди берет. Ошол инструменттерди колдонуп жашообузду жакшы өнүгүп, жакшы мындай жетишкендиктерге жетсек болот экен. Ошону ишенип отурам, дагы агайдан ошол сабак алайын деп келип отурам. Жакшы жетишкендиктерге жетишип жатам дедиңиз. Кандай жакшы жетишкендиктерге жетиштиңиз Максат Муктаровдун сабактарына катышкандан кийин? Эми Максат агайдыкы бир гана жөн эле бизнес эмес, 4 тараптуу өнүгүү деп айтат. Өзүнүн коомдогу ордуңду, бизнестеги орду, үй бүлөң, ушинтип адам негизи 4 тараптуу келиши керек экен да. Социалдык эмеде орду. Ошентип буюрса акырын-акырындан өнүгүп келатабыз. Буюрса результаттар бар. Сизге ийгилик, ден соолук, өмүр. Кубанычтамын сизди көргөнүмө, жолукканыма жакындан. Пул акыбыз менен алып Азыр менин жанымда Алтынай эжекем турат. Эжеке, бүгүнкү беш шардан сиз менен дагы көрүшүп калганыма кубанычтамын. Мен да кубанычтамын. Мен сени абдан жакшы көрөм. Сенин интервьюларыңды көрүп, неме алып аткан адамыңдын балдарын ала коесуң го, ушунчалык сенин жүрөгүңө тазим деп айткым келет. Жашы мулуу болсо дагы сени абдан жакшы көрүп, ушундай жүрөгүмө кирип кеткенсиң. Ушуну айтып коеюнчу биринчи. Рахмат. Бул иш чарага чакырылып калган окшойсуз. Атайын сыйлуу коноктордун тизмесинде экенсиз байкасам, Ооба, мен Максат Муктаровдун ушундай тренингинг болот деп мени ырчы катары, конок катары чакырышты. Мен азыр кирип ырдап, агайдын туулган күнү дагы экен, туулган күнү да куттуктап ырдап чыктым.
Анан сырттан угуп жүрчүмүн. Мындай эми бүгүн жакындан таанышып атканыма кубанычтамын. Туулган күнү менен куттуктаймын. Өмүрлүү болсун. Анан айткан сөздөрүнө караганда бизнес баштоочулар, бизнес жаатында кантип тыйынды көбөйтүш керек, кантип башташ керек, абдан мындай жатып эле акча тапсаң да болот дегендей ушундай кыймылдагыла деген ушундай мотивацияны каттуу берген ага экенине ынанып турам. Азыр келгениме кубанычтамын. Куш келиптирсиз Кыргызстанга дегим келет. Ооба, анан Алтын эже сиздин баракчаңыз аркылуу азыр биз көрүүчүлөр, кыргызстандыктар байма-бай Үчемди чыгарганыңызды көрүп калышат. Анан Үчемдин бүгүнкү абалын сурап коеюнчу деп чечтим. Кандай алар чоң иш атабы? Сен карасаң эме адамдын жүрөгү кандай экенин көз айтып турат дейт да. Сен сүйлөп атканда көзүңдү эле карап тургум келет да. Мына ошолорго да мээрим төккөнүңө ыраазычылык. Үчем чоңоюп жатат. Кудайга шүгүр, өрмөлөп бир экөөсү мындай дуалды кармап басканга аракет кылып калышты. Андан сырткарда 3 баласы бар билесиң. 7 класс, 5 класс, 3 класс. Анан Үчем. Анан өкмөт тарабынан курулуш компаниялардан го дейм февралдан баштап 25 жылга ипотекага деген сунуштар түшүп атыр. Бирок мен аларга кепилдик бере алам, мындай төлөй албашыначы. Себеби бир эле адам иштейт, атасы эле иштейт. Алда кичине ден соолугуна байланыштуу тез дарыланып турат. Анан келинчегин көрдүңөр, Токтогүлдү. Ал дагы мындай кой оозунан чөп албаган ушундай момун инсандар болот го. Бир жакшы эле көрүп тура турган адамдар да. Ушундай анан жөн эле ушул өкмөт менен партия элге бергендей кылып эле Үчемге берип койсо мен эле эмес, жалпы жумура журт сүйүнмөк. Камчек Ташибек агайыма ишенем. Ар бир Үчемге үй берилди деген сайын алардын мындай ызасы болуп атат да. Ошону айткым келип атат. Алар эмес, мен да ыза болуп кеттим. 6 балалууга берип атат. Эгерде ишенишпесе жан жөкөрлөрдү, жардамчыларды жөнөтсө өз көзү менен көрүш керек да. Силер да өз көзүңөр менен келип тартып кетишиңиздерди өтүнөм. Ооба. Буюрса мен Балдар ойлойм бактылуу болсун, өмүрлүү болсун, элдин журттун уулу болсун. Мындай балдар да жакшы окуйт. Кол сунам деген адамдар болсо байланыша бериңиздер. Телефондору бар, баардыгы бар. Сереп тыгыга терең ыраазычылыгымды айтам. Силерди 8 жаштан 80 жашка чейин эл баары сүйөт. Баардык жакшы жаңылыктарды силерден табабыз. Ар дайым жаныңыздасыңар, кеңештериңер менен, жакшынакай мотивацияларыңар менен кандай жаңылык болсо силерден көрүп турабыз. Ошон үчүн Сереп тыгыга ыраазычылыгымды айтам. Буюрса барып кетебиз. Мен ишенем. Үчемди сиз дагы мындан ары таштабайсыз. Таштабайм. Биз сиз аркылуу алардан кабар алып турабыз деп. Рахмат сизге. Силерге да чоң рахмат. Ар бир күнүңүз ийгиликтүү болсун. Акча кандай? Байып кетти. Мен деле бай жашагым келет. Бурун билбегенмин да. Акчам бар, мынага жетпейт деп атасыз. Бирок ошого жете турган акча келгенден кийин дагы эмне болот? Дагы жетпейт деген. Макул, $1 миллион болду, жетпеген нерсе барбы? Бар. Миллиард болду, жетпеген нерсе барбы? Бар. Значит, бул жерде жетет жетпейт деген жөн эле концепция. Түшүндүңүздөр? Эми мындан кийин сизге да айтам. Канча акчаңыз болсо, сиздин каалаган неңизге жетсе, 500 сом бар, Кудайга шүгүр, неге жетет 500 сом? Бир абетке жетеби? Абетке жетет, бүттү. Чүнкү мындан кийин жетет деген техника болот. Кудайга шүгүр жетет. Азыр мен дагы ошол тренингке катышып чыгып бараткан бүгүнкү тренингдин катышуучуларына маек алып көрөйүн. Атыңыз ким? Атым Тургунбек. Эмнени үйрөндүңүз бүгүнкү тренингден? Бул бүгүнкү тренингден бул мага эң жакканы бул адам ою менен көп ийгиликтерге жетсе болот. Өтө маанилүү болду мен үчүн. Бирок аягына чейин тура албадык. Себеби намазга барышыбыз керек ошол себептерден. Бирок өтө пайдалуу экен, мага жакты. Сону рахмат. Атыңыз ким? Салам алейкум. Манас. Манас. Кайсыл жактан келдиңиз бүгүнкү тренингке? Биз ошо 1 жылдан бери Максат байке менен тааныш болуп, кеңештерин алып жүрөм. Ошо көптөгөн техникалары жашоодо жакшы жыйынтыктарды бергендиктен бүгүн дагы тренингке катышып атам. Биз өзүбүз ишкерлик менен алектенебиз. Бул жактан үйрөнгөнүңүздө ошо ишкерликтеги жумушубузга жумшайын деп атасыз.
Жумшайбыз, анан негизи эле жашоодо эле бир эле ишкерликте эмес, мисалы адам жашоодо ушу техникаларды колдонсо жеңилирээк, оңоюраак болот деген ойдомун да. Ойду кантип контроль эткенди агайдан аябай сонун мотивацияларды алып атабыз. Буюрса жашообузга колдонуп, буга чейин да колдонуп келгенбиз. Аябай сонун бир өзгөрүүлөр болду ушул агайдын сабактарына катышкандан бери. Ошо дагы деле улантып келе жатабыз. Сиз бул биринчи эле тренинг эмес, буга чейин деле далай катышкан экенсиз. Ооба, мен дайыма катышып келгем. 1,5 жылдан бери мындай такай катышып жүрөм тренингтерине, сабактарына. Байкасам, ушул тренингтен эң эле бир улгайган адамдардын бири, улуу буунун адамдары бири сиз экенсиз. Кайсыл жактан келип катышабыз тренингке? Мен Ысык-Ата району. Ысык-Атадан келесиз. Сынташ айыл өкмөтүнөн келдим. Атым Ниязбеков Раатбек. Жашым 67-де. Эмне сизге түрткү болду бул тренингке катышканга? Бул тренингке машыккан себебим ушул бир жаңырчылык бар да. Биз Союздун малында жашаган адамдарбыз. Бирок бул Максат Мухтаровдун сабагы алга сүрөөчү көп түшүнүктөрдү берип атат. Мен жастан бери окуп атам. Азыр да факультети башталды. Ошо жашоого машыгуунун жанагы биринчи факультетин окуп атабыз. 5000 кылды сабагын. Бирок биз ошого ыраазы болуп окуп атабыз. Окуганыбыздын себеби жаш балдар кээ бирөө түшүнүп атат, кээ бирөө түшүнбөй атат. Жаштар. Эми ушундай бир заман келди. Көп түшүнбөгөн нерселерибизди ушул кишиден окуп атабыз да, чынына келсе. Мындай сабактар көп эле окучубуз, бирок мынчалык түшүнүк менен, мынчалык Кыргызстанга ушундай бир жакшы бир жаңылыктар келди да. Биз муну кол чаап тосуп алабыз да. Саламатсыздарбы? Менин атым Нурлан. Мен Атайын Нарындан келдим. Максат Мухтаровдун бир топ сабактарына катышып эле жүргөм. Онлайн сабактарына да катышып жүргөм, бирок эс ачкычка катыша албай жүрөм, албетте. Анан Инстаграмдан Атайын окуп калдым, что жандуу жолугушуу болот депчи. Анан ошо Атайын келип көп нерсени алып атам. Мен просто баягы интернеттен көрүп Саидмурат Давлатовдун сабагын көрүп алып, анан ал элди чакырып алып, анан азыркы максат чилеп басып, живой практикаларды көргөндө мен ойлочумун, Кыргыздан ушундайлар чыкса экен, бизди да чакырып, ушундай практиктерди өтсө экен дечүмүн. Ошол болду Кудай атабычы. Анан как раз мен бүгүн сабагым жок болчу, интернеттен көрүп 17-синде болот дегенде келдим. Анын наставник, мисалы үчүн шакирти болгон Танар Арзыкуловдун да сабагына киргем, анан живой консультациясына да киргем. Көп нерсени алдым, азыр дагы алып атам, Кудайга шүгүр. Мисалы үчүн ушу келип, ушу сабагым жок күнү болуп калган өзүнчө сүйүнүп атам да. Бүгүн тугулган күнү экен, көп жашасын. Азыр менин жанымда Максат Мухтаровдун апасынын курбусу Сайракан эже турат. Ошол Максат Мухтаровду ошол өспүрүм кезинен бери тааныйм деп калдыңыз, Максатты 11-ди бүткөндөн кийин мен көрбөдүм, бирок апасы менен оор күндөрдө курбу болдук. Анан кийин апасында бир өзгөчөлүк бар эле, мектептин директору болуп иштеген, жакшы мугалим болчу. Анан кандай адам мамиле кылса дагы мени гана жакшы көрөт, мага өзгөчө көңүл бурат деп түшүнө турганда ар бир адамдын жүрөгүнөн түнөк табат эле да. Ошондой бир жакшы өзгөчөлүктөр Максатта бар да. Анан Максат сырттарда иштеп окуп жүрдү, бирок биз ар бир вторник күнү чогулат элек. Чогулбай калсак, мейман экөөбүз болсо деле Куран окуп, ушул балдарга дуа кылат элек да. Эми мен Максатты YouTube'дан көрөмбү, Facebook'тан көрөмбү, кай жерден көрсөм да ыйлап жүрүп көрөм. Анткени биздин дуалардын жыйынтыгы, жемишин берип атат биздин көчөттөр. Анан эч үзгүлтүксүз сабактарын да көрүп турамын, каерде чыккан жерин көрүп турамын. Bundan башка балдардын деле ийгиликтери жакшы. Аскат, Шумкар, кыздардын деле ийгиликтери жакшы, бирок Максатта меймандын өзгөчөлүктөрү көп, характерлери бар да. Ал ушундай өчү адамдардын жан дүйнөсүнө кирип кете турган, ушундай бир жогорку деңгээлдеги адамгерчиликтүү бир нан менен болсо дагы, бир платочка менен болсо да адамдын көңүлүн алчу да. Ушундай жакшы бир курбум бар эле. Бул күндөргө жеткенде ал аябай кубанмак, дагы көп колдоо көрсөтмөк. Эми Кудай мындан буягына калган балдарга дагы жакшылык бере берсин. Ошо апасынын дуалары, чоң ата чоң энесин дагы көп көргөнмүн. Алар да аябай ары келгенде Бишкекке чогулуп алып, кел, атынча кел, дуа кылайлык деп турчу. Анан ушулардын үй бүлөлөрүнө дуа кылып эле жүрөм. Ушундай ишенес болом деп. Мейман деп калдыңыз, ошондо Максат Мухтаровдун апасынын аты болчу го. Меймангүл, апасынын аты Меймангүл болчу. Атасын мен көрбөй калдым. Атасы өтүп кеткенден кийин тааныштык. Чоң ата чоң энесин көрүп жүрдүм. Көп келишти, көп дайым учурашып чогуу жашачубуз, бирок ар убак ушул балдарга көп жакшы дуалар кылыштуу да.
дуа алышчу дагы, дуа жасашчу дагы, өздөрү дагы бирөөлөрдөн көп дуа алчу. Адамдын көңүлүн алып туруп эле дуа кылып койгулачы балдарыма. Дуа кылып койгулачы балдарыма. Чоңунда чоң нерсем ошончу. Өздөрү ажыга барып келип атышат, бирок бизден дуа алат да, силер дуа кылып койгулачы. Келгеле учурашайлык деп. Анан Максат Мухтаровдун мындай тренингтери жылына 2 гана жолу болот экен да, анан атайын ушинтип күтүп келип өзүңүз катышасызбы? Катышам, көрүп кетем. Себеби өзүңдүн балаң алдыңда бир жакшы иштерди кылып атса көргүң келет, ийгиликтерине шерик болгуң келет. Еще дагы кандай, өзүмө деле карып калдым деп күч кубат алып, мен дагы бир иш жасап бергим келет да, бул тренингтерден кийин. Мен деле момундай иш жасам, тигиндей азыр ойлонуп атам, мектеп салсак бекен пенсионерлер деп. Эми Кудай берип калса, пенсионерлер акчаларыбыз ар жакта эле жатат. Той-пой кылып баратабыз. Чогултсак, ушуну ойлонуп атам азыр, мектеп салсак бекен пенсионерлер. Жакшы идеяңыз бар экен. Немеси да бизге берип аткан. Жыйынтыгы, Рахмат чоң.